Мусулман бир туугандар, бүгүн жума күн. Жума күндө Аллах Таала баарыбызга берекелүү кылсын. Жума күнү өзгөчө жума милдет болгон, окуусу парыз болгон эркек адамдар үчүн 3 негизги аздектүү, кадыр бартуу амалдар бар. Биринчиси, мына ушул жума күнү жума намазга чейин колдон келсе эртерээк Курандан, Алланын сөзүнөн Кахф сүрөсүн окуу. Толук Кахф сүрөсүн окуп туруу бул хадистерге ылайык бир жумадан экинчи аптага чейин нурландырып, адамды биринчи кезекте көкүрөгүн, жүзүн, жашоосун жарык нурга бөлөөгө татыктуу амалдардын бири болот. Бул Кахф сүрөсүн окуу, анан кыяматтан алдын чоң белгилери болгон Даджалдын азгырыгынан сактайт. Баягы өзүмүн кудаймын деп келген. Куранды окугандан кийин экинчи амал салават айтуу. Колдон келсе, мына ушул Далаил Хойрат деп каласында китеп турат. Имам Жазули аптанын 7 күнүндө атайын айтылган салаваттарды бөлүп, бүт алымдардын оозунан топтолунган салават топтомдорун жыйнап берген. Экинчи амал ошол салаваттарды көбүрөөк айтуу жума күнү. Үчүнчү амал болсо, жакшынакай ички, сырткы тазалыкты айкалыштырып туруп, жума намазга эртерээк барып, эркек адам алдыңкы саптарды адепти бузбастан, бирөөгө үн катып сүйлөбөстөн жакшынакай жума намаз окуп келүү. Анан 4-нчү амалы бул ошол үй бүлөгө байланыштуу. Жума күн мусулмандар үчүн майрам күн болот. Жума күн атайын мүмкүн болсо ошол үй бүлөсүнө убакыт ажыратып, үй бүлөсү менен эс алып, маанай көтөрүп, ата-энесинин батасын ала турган күн болот. Анткени 2 айт, Курбан айт менен Ораза айтка жеткен бар, жетпеген бар, бирок араптага илешүү бул жеңилирээк болот, Кудайым тагдырга жазса. Ошон үчүн жума күндүн берекесин, жума күндүн жакшылыктарын үй бүлө менен, бала чака менен, ата-эне менен бирге өткөзгөнгө бул татыктуу күн. Биз болсо сабагыбызды улайбыз. Адашпасам бул 4-чү бөлүк. Сиздерден келген суроолордун 4-чү бөлүгү. Биз 562-чи суроого келип турабыз. Алла Таалага тобокел кылып баштамакчыбыз. 562-чи суроо дейт: саламатсызбы? Мен сизден кеңеш сурайын дедим эле. Менин турмушка чыкканыма 14 жыл болду. 4 уулум бар, үйдүн кичинесибиз. Кайненем өтүп кеткен 10 жыл мурун. Кайнатам бар. Үйдүн түйшүгүнөн кайнатамдын, жолдошумдун ичкенинен катуу чарчадым. Кайнатамдын соо күнүнөн мас күнү көп. Ичсе эле мага асылат. Ар кимге телейт дейт. Көчөгө чыгып келиним бузулуп кеткен деп жамандап келет. Баласына мени шыкайт. Алды ичип келип атасынын сөзүнө ишенип мени эзет. Агоротторду балдарым менен бүтүрөм. Жолдошум колунда тийгизбейт. Кайнатам кичине каралашып коет дагы ичкени кетет. Ичип келип мен кылдым бүт ишти деп мага сүйлөнүп сөгүнөт. Ушундай абалдан чарчадым, кетип калгым келет, ата-энемди кыжаалат кылгым келбейт, бирок атам да апам да гепатит Д менен оорушат дейт. Ошого аларды аяганыман эле чыдап жатам. Мурун жолдошум иштеп үйгө карамдуу, күйүмдүү эле. Азыр аракка өтө берилип кеткен, үйдө оокат аш барбы? Балдарымдын кийими бүтүнбү деп деле камарап койбойт. Ар кимдин ишин кылып арак ичип келип калат. Өзүм 4 балама пособие алам. Андан тышкары элдин кийимдерин оңдоп, төшөк тигип, пахта салып, каптап акча алам. Балдарыма төшөк кабып, акча топтоп мектепке кийим кылып бердим. Катуу чарчадым, жашоонун кызыгы жок болуп баратат. Эмне кылышты билбей калдым. Жолдошумду бир туугандары дааватка да чыгарышты 3 жолу 3 күндөн, бирок болбоду. Аракештигин таштабады дейт аракты. Лечение да кылышты, болбоду дейт. Мүмкүн болсо ошол азыр умрада дагы мындай шартка жараша күндөрү көп болуп бөлүнгөн нерселер бар. Көбүрөөк, мисалы 15 күндөн көп, 20 күн, 25 күн болсо, атайын туугандар акча чогултуп күйөөңүздү умрага жөнөтсө, ошол жерден бул 20 күн деле аз эмес. 40 күн болсо жакшы болот эле. Толук каны тазарып, дили агарып, ошол жерлердин таасири чоң болот, аябай. Жакшы бир умра башчы менен жөнөтсө, ошол жерден жакшы бир сабактарды кылып, жакшы ибадаттарды аткарып, ажеп эмес, иншалла. Аллахым каалап арагын таштап койсо кандай жакшы. Мурун ичкиликке берилгенге чейин күйүмдүү деп айтып атабыз. Азыр ичкиликтен башка менен иши жок экен. Ошол умрага жөнөтүүгө аракет кылышсын. Анан такай көзөмөлдө кичине ошо чөйрөсүн өзгөрткөнгө, жашоого кайрадан кайтып келүүгө туугандар аракет кылып турсын. Сиз дагы намазыңызды калтырбай көп-көп дуа кылыңыз. Эми балдарыңыз бар экен, кетип калбаңыз эми жаман адамга теңелип. Эртең оңолуп калар иншалла. Жакшылыгын күтүп туралы. Анан ушинтип аялдарыбызды коргулуп, бала чаканын кийим кечегине чейин ушинтип аялдарды үйдөн дагы, сырттан дагы ушундай бир оор акыбалга кириптер кылуу бул жигиттик иш эмес, мырзалар.
кичине жигиттигибизден кайтпайлы, кичине эмес, негиз эле жигиттиктен кайтпай, эр жигиттик ар намысты сатпай, үй бүлөнүн астында, мекендин астында, үммөттүн астында эркектик милдетти өтөшүбүз керек, мусулмандык милдетти. 563 суроо. Ассаламу алейкум дейт. Менин сизге суроом бар эле, берсем болотпу дейт. Устаз, мен сизден маслихат алайын дедим эле. Маслихат, маслихат дегени кеңешейин дегени да. Кеңешейин дедим эле. Анткени бул араб тилинде маслиха деген сөздөн чыккан, ал өзбек тилинде дагы, бизде да кээ бир диалектим, кыргыз тил байлыгы бар. Ошол маслихат дегени мындай менин пайдама ой тургандай чечим кылып кеңешейин деген сөз бул. Мен 18 жаштамын, мен өзүм оорукчан кызмын, бир сиңдим бар. 9 жашта. Ал баспайт. Апам атам ажырашып кеткен. Апам өзү бизди карайт дейт. Мен так даана сүйүлөй албаймын. Атам бизден кабар албайт. Бизди апам өзү карап келет дейт. Мындайча айтканда эмне кылайын деген маселе бар экен да сизде. Сиз чымырканыңыз, кайраттуу болуңуз, сиңдиңиз баса албайт экен. Апаңыз, атаңыз ажырашып, бүт турмуштун түйшүгү апаңыздын мойнуна түшүптүр. Сиз жакшынакай бир илимди, билимди аркалап окуп, апаңызга бир аз иштеп жардам беришип, анан жакшы бир күйөөгө чыгыңыз, ыймандуу. Ошол күйөөңүз иншалла сизге, сиздин апаңызга жардамдашып, мындайча айтканда, диний тараптан дагы, адамгерчилик тараптан дагы мындай өз турмуштан өзүңүздүн ордуңузду таап, сиңдиңиздерди да дарылатканга иншалла далалат кылыңыздар, аракет кылып. Мен дуа кылайын сиздерге, Аллахым жардам берсин. Анакумулла. 564 суроо. Саламатсызбы устаз дейт. Негизи мусулмандардын жишаны белгиси бул ассаламу алейкум болот. Ошого барып көнүшүбүз керек болот. Мен сизге кайрылганымдын себеби, бир келиндин күйөөсү 3-4 жылдан бери Россияда иштеп жүрөт. Ортосунда 2 балдары бар. 10 жашта жана 9 жашта. Менин суроом: ал келин түз жолдо жүрбөйт. 2 баласы жалгыз өздөрү жатышат. Мен балдарына ичим атышат. Тамакта жасап бербейт балдарына. Байкуш балдар өздөрү бышырып жешет. Чала бышырышып колдорунан келишинче. Ошого менин оюм күйөөсүн айтсамбы, номерин таап алып, жетим эле койсом, ошого эмне дейсиз? Мен балдарын эле боорум оройт дейт. Мындайча айтканда апасы жеңил ойлуу болуп, аягы суюк деп коет. Ошондой жаман иштерге барып, балдары менен деле иши жок экен. Айтыш керек. Бирөө жарым чөгүп, же өрт каптап баратса, эмне кылам деп ойлонбойт. Ал убакта баардык нерсени жыйыштырып жардам бериш керек. 2 баланын убалы кимге? Күйөөсүнүн номерин таап айтышыңыз керек. Анан берки аялдын дагы туугандарын таап туруп айтыш керек. Кызыңарды эпке келтиргиле, бул уят болот. Мына мо силердин небереңер ушундай оор абалда турат деп. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Ва таавану алал бирри ват тaqwa". Жакшылык иштерде, сооп боло турган жакшылык иштерде жана таквачылыктарда, таква боло турган иштерде көмөктөшкүлө, жардамдашкыла дейт. Бул ошонун катарына кирет. Тирүү жанды сактап калыш керек. Түгүл адам эмес, бала эмес, мышыкты өлүмдөн сактап калууга себепкер болгон күнөөкөр, зинакор аял бейиштик деп Аллах Таала өзүнүн мээримин жаадырбадыбы? Ошон үчүн баланын убалы кимге? Эси жоктук кылып апасы жүрсө, балдардын убалы кимге? Күйөөсү кайтып келсин. Ал жерден канча оокат, байлык тапканы менен бул жерде үй бүлөсү ойрон болуп атпайбы? Эртерээк кайтып келиш керек болот. 565 суроо экен. Ассаламу алейкум устаз дейт. Менин сизге суроом бар. Жолдошум көп жалган сүйлөйт. Карыздан башы чыкпайт. Турмуш курганыбызга 7 жылдын жүзү болду. 2 балам бар. 7 жылдан бери өзгөрүш жок. Жалган сүйлөйт. Карыз болуп кредит алып жүрө берет. Кыздарга барган күнү болгон дейт. Мага оору жуктурду. Сифилис деген оору экен дейт. Кээде суроолордо ушундай окулуп калат, аны туура эле кабылдаш керек туугандар. Сиз үчүн же башка адам үчүн күлкү болгону менен, ал башка адам үчүн өмүр да бул. Кээде акыйкатты айтыш керек болот. Ушул убакытка чейин ата-энеме, эжелерим айткан эмес элем, азыр аларга да айттым, ата-энем бир туугандарым ажыраш деп жатат. Эмне кылышымды билбей башым катып калды. Жолдошум сөз берет, кайра сөзүнөн кайта берет. Мындайча айтканда кыздарга берет экен да. Азыр жолдошума деген ишенич сезимим калбады. Көңүл сууп бүттү, кете берсем кандай болот? Жалганды чынга айлантып сүйлөйт, чындыкты жалганга айлантып сүйлөйт. Иши жүрүшпөйт. Ойнош күткөн оңолбойт дейт го. Азыр Россиядабыз, кетем десем көнбөйт, акчасы бар да көчөдөн бери болбой калат дейт. Көчөдөн бери келбей калат дейт. Акчасы жок болсо меники болуп калат. Көргүм да келбей калды дейт. Сиздер эртерээк дарыланып, ошол жерден тез арада бул күчөп кетпесин, бул оору. Анан Кыргызстанга кайтып келип, Кыргызстандан эле иштеп, ата-эненин батасын алып, үй бүлөнү сактап калышыңыздар керек. Анткени диги эркек тобо болсун күйөөңүз.
антип сиздин дагы башкалардын да убалына калбасын. Арам нерсе жаман, арамдын түбү бул дүйнөдө шермендечилик, акыретте оор азап, тозоктун азабы менен бүтүшү ыктымалы бар, Кудай сактасын андан. Эми ал жерде кыла турган ишинин оңу жок болгондо эртерээк бирге кайтып келип, дарыланып, эгер күйөөңүз тобо кыла турган болсо, ошол Кыргызстанда эле эмгектенип, ата-энеңиздерге кызмат кылып атасын алыңыздар. 566-суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз, менин суроом бар эле. Университетте окуйм, сабактарым түштө башталат. Пешимдин убактысы менен сабактарым бүткөн, пешимдин убактысы менин сабактарым бүткөнчө өтүп кетип жатат. Ошого Насаат медиада намаздын убактысы киргенде эле окуй берсем болобу? Негизи пешимдин убактысы бирлерде эле кирет. Тиркеме боюнча, бирок мечиттерде 1:30 азан айтылат. Ошол себептен пешимдин Насаат медианын убактысы менен окуй берсем эч нерсе болбойбу дейт. Чындап эле пешимдин убактысы кирсе, мечитте бир аз 1:30 окуп кичине ошол убакытты коюп атса, сиздин мектебиңиз болуп, окууңуз болуп зарыл болуп атса, жогорку окуу жайыңыз болсо, убактысы кирсе эле анык билсеңиз, анда ооба пешимде окуп туруп, анан эртерээк окууңузга барсаңыз болот. Пешимдин убактысы мин завали шамс дейт. Күн чак төбөдө үстүдө турат го. Ошондон күн батышты карайм, мына сол колду күн батыш дейли. Чак түштө төбөдө турганда күн батышты карай ооп баштаганда пешимдин убактысы башталат. Бул баштапкы убактысы. Акыркы убактысы имам Абу Ханифа рахимахуллахтын сөзү, мына ушуга фатва берилет. Иля булуги зилли кулли шейин иля мислейхи дейт. Ар бир нерсенин көлөкөсү 2 эсеге жеткенге чейин. Кээ бир алымдарыбыздын талаш тартыштары бар, бирок фатва ушуга берилет. 2 эсеге болгонго чейин дейт. Кыргызстанда ошондой. Ошентип күн чак төбөдөн оогондон баштап пешимдин убагы кирген болот. Эртерээк сиз окуп, окууңуздан калбай, окууңуз бүткөнчө намазды да каза кетирбей, окууңузду да жакшы бүтүңүз. Эртең буюрса баардыгын мечитте эркек адам болсоңуз окуй турган болосуз. 567-суроо. Устаз, сиздин истихара окуганда экөөнүн кимиси жакшы экенин билүү үчүн экөөнү эки түстө, мисалы ак болсо ушул, жашыл болсо ата-энем айтып жаткан адам деп дуба кылып, Аллахка суранып, уктасаң түшүңө кара кирип, түшүңө карап түшүнүп алса болот деген жоопту уктум эле. Ооба. Бул менин жообум эмес. Мен сабакта айткам, Саид Багдаш устазымдын устазы, кайнатасы. Ханафилердин чоң алымы Шейх Мухаммад Аввама хафидахулла. Аллахым сактасын, ал кишине ден соолук берсин. Ушул алымыбыздын айткан сөзүн айтып жеткиргенбиз. Түшкө байлаганда мындай анык болот деп. Анан дейт, мен бир учурда 3 жигиттин бирин карашым керек болуп калды эле дейт. 3 жигит колуңузду сурап жуучулукка келген экен да. Ак болсо бири дейт, жашыл болсо экинчиси, көк, голубой болсо үчүнчүсү деген дейт. Сары болсо эч кимиси, азыр эмес экен деген түшүнүк менде пайда болсун деп дуа кылып, салават айтып жаткам. Түшүмдө ак кофта, көк юбка кийип, суунун жегинен өтүп, ак машинада кайсыл бир жерге барып, алтын сөйкө шакек тагыптырмын. Мындай түштүн жоорулушу кандай болот дейт. Негизи ак менен жашыл түс экөө жакшы да. Азыр жанагы кайрадан түш окуйт экенсиз, биринчи, экинчи жуучуга келген адамдыга. Үчүнчү адамдыкы болбойт экен, эми ал баягы түшүңүзгө келип аткан жок да. Биринчи, экинчи жуучуга Аллахым экөөнүн кайсынысы деп ошондой бир белги менен кайра бир истихара окуңуз, иншалла ошону менен түшүңүздө эмне болот, бир белги болот. Анан өң маселеси дагы бар. Ошол ата-энеңиз, агаңыз бар, эжеңиз бар, тааныштар аркылуу жана биринчи жуучуга келген, экинчи жуучуга келген балдарды бир акмалап сурап коюш керек болот. Тарбиясы кандай, ата-энеси кандай деп. 568-суроо. Ассаламу алейкум устаз, менин атым Алтынай дейт. Мен 42 жаштамын, ден соолукка байланыштуу бала төрөй албай калгам, ажырашкам. Наристе багып алайын деп документ менен арек болуп жатам. Бала багып алыштын негизги шарты өзүңдүн личныйде жеке үйүң болуш керек экен. Апам үйдүн ээси, квартираны мага жаздырып берем деди. Ичимден абдан жаман болуп жатам. Апамдын үйүн алып алгандай. Бирок ансыз орган опеки менин документимди кабыл албайт. Шариятта менин кылган ишим адалбы дейт. Апама жаман кылган жокмунбу? Кеңеш берип коесузбу? Жана дуа кылып коюңузчу суранам. Энелик бакытка жетишиме. Рахмат, Аллахым ыраазы болсун дейт. Сиз биринчи дарыланып көрүңүз. Балким иншалла эне бактысыз болуп өзүңүз төрөп калуу мүмкүнчүлүгүңүз бар жаңы турмушка чыгып. Бир дарыланып көрүңүз, үмүт үзбөй. Эле болбой атса, ооба, мал энеңизди алдап аткан жоксуз, документалдуу түрдө ошол үйгө эртең ал жанагы орган опеки деле азыр баланы багып алганда колдон келишинче биринчи мындай бир турмуштун катаал сыноолоруна кабылган, бир аз жабыркап ооруган балдар ошо кароого алынсын деп бүт карайт да мамлекеттагы мыйзамдагы. Ошон үчүн үйдү шарт кылып атат. Документалдуу түрдө эле үйдү алардын көзүнө көрсөтүп, бирок эртең ал бала менен
квартиралап кыйналып кала турган болсоңуз, бөөдө жерден бир баланы кыйнабашыңыз керек. Апаңыз жардамдашып ошол үйдө кийин жашап карай турган болсоңуз, апаңызды алдаган болбойсуз. Сиз дагы эне атанганга акыңыз бар. Анан эркек баланы алып калсаңыз, өзүңүздүн сиңдиңиз же эжеңиз ошо 2 жашка чейин, 2,5 жашка чейин мүмкүн болсо ошол кезде эмизип коюш керек, сизге махрам болуп калуусу үчүн. Кыз баланыкы жеңилирээк. Бирок кийин эр жеткенде, эрезеге толгондо айтыш керек болот. Түшүндүрүп, ыгынтап. 569-сура. Ассаламу алейкум устаз, биз 3 кызбыз. Чоң эжем тай эжелеримдин башы менен жүрөт, ортончу эжем кайын журттан баш ала албайт дейт. Эми ал ортончу эжеңизди антип жаман көрбөңүз, анткени кыз ошо чыккаңыз чийден шыткар, ал ошол өз турмушу менен ажырашпай, жакшынакай, камыр жумур болуп жуурулушуп жашаганы бул жакшы. Ал жакшы. Мен өзүм Орусияда эмгектенем дейт. Уул жок, атам каза болгон. Тууган уруктар пайдабыз тийип жүргөндө келчү эле. Азыр жок. Сураганга да алдары келбейт дейт. Апам азыр ооруп жатат. Бронхити кармап. Эжелерим айтсам, бирисин кайын журту жөнөтпөй жатат дейт. Жездеңиз менен деген кандай? Эжеңизге айттырып, жездеңизге айттырыңыз, жок дегенде ушундай маалда бир келип батасын алып, бир кызмат кылууга жөнөтүп бериңиз деп. Кыска убакытка болсо дагы. Чоң эжем болсо бир тай эжемдин башы менен келбей жатат. Жок. Биринчи эне, андан кийин тай эже турат. Өз энесине ушундай кезде келбесе кандай болот анан? Убагында ошолордун баарын атам менен апам үйүнөн жай берген эле. Эми бутуна турушуп унутуп коюшту дейт. Өзүм эмне кылышымды билбей жатам, сураныш жооп берип койсоңуз. Бул Кудайдын сизге берип аткан бакыты. Эми ортончу эжеңиз кайын журттун астында үзүрү бар экен. Жолун таап суранып келсе болот. Азыр адамдар кайын журтунан айлекерлик менен той топурга деле алдап көздү жазгап кетип атпайбы? Ата-энеси үчүн алдап эмес, жакшынакай түшүндүрсө, жездеңизге түшүндүрсө, ал киши уруксат берет. Анан берки маселе улуу эжеңизде, ал тай эжесинин тилине кирип, энеси ооруп атканда келбесе качан келет? Качан келет? Демек Кудайым сизге мүмкүнчүлүк берип аттыр энеңизге караганга. Үйдөн ошондой болот. Ата-энеге күйүмдүү болгон арасынан бирөө чыгат, ошол бардык шыбага деп коет, ата-энесинин батасын алып, ошол жашоодо дагы, акыретте да даражасы бийик болот. Сизге Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип атыптыр. Берки эжелериңизди бир сир эскертиңиз. 570-сура. Ассаламу алейкум ажыке дейт. Мен бир кыз менен сүйлөшүп жүрөм дейт. Ушул жери болбой калыптыр да бир турганым. Ал бир турмуш көргөн дейт. Мен бойдокмун. Аны күйөөсү урат экен, боюнан алдырган дейт. Алдырган экен, уруп жүрүп боюнан түшүп калыптыр дейт. Ал ажырашкан, мен аны жакшы көрөмүн. Аны ата-энеси кызым узакка бербеймин деп жатат. Эмне кылсам болот? Ал кыз өзү Баткенден болот, мен Аксыдан буламын. Мен оюмча Аксы менен Баткен өтө деле алыс эмес. Аксы Жалал Абадта, туурабы? Ар жактан бир аз эле түшсө, оштон ары өтүп туруп эле. Азыр Баткендин жолу зымырап жасалып калган. Тез эле зымырап учуп барат. Ал керек болсо эми Баткен менен көл деле алыс эмес. Жол деле түшүп атат жаңы. Азыр мынакей биздин башчыларыбызга Аллахым ар дайым туура жолду, ар дайым бекемдик насип кылсын. Мына элине жакшы кызмат өтөп атат. Азыр учактар келди. Азыр Кыргызстан деңгээлинде мындай бир алыс деген шылтоо өтпөй деле калды азыркы заманда. Ошон үчүн эрден чыккан кыз эми бул катуу угулуп кетиши мүмкүн, бирок чындап эле сиздин ата-энеңиз макул деп, алар эп сөзгө келип калышса, эртең ошол жубандыгын мойнуна, бетине кармап, бетине салып отурбасаңыз, анын алыстыгы жок, Биринчиден, анан бул маселеде 570-суроодо биринчи күйөөсү менен анык ажыраштыбы, талак алганбы, ошону тактаңыз сиз. Көңүлүм бар эле деп, анан аял киши кокус алдап койгон жагдайда, же акыйкатты толук айтпай койгон жагдайда сиздер нике кыйып жашасаңыздар, нике өтпөй калышы мүмкүн. Өтпөй эле калат биринчиден талак болбосо. Экинчиден, негизи шариатта эң жакшысы. Сөздү туура түшүнүңүз. Фикл аулавият деп коет, эң жакшысы теңи менен болгон жакшы, тизек кабы менен. Сиз турмуш зинага барган жоксуз, үйлөн элексиз. Сиз өзүңүз сыяктуу бекир кызга үйлөнгөнүңүз жакшы эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Алейкум бил абкар." Мына быйыл Чубак устазыбыздын академиясында келерден алдын бойдокторго лайфхак катары 40 хадисти айтканбыз. Бактияр мырзабыз Аманат медиага сонун жүктөгөн аны. Ошол жерде Шейх Мулла Али Кари рахимахулла төмөнкү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисин алып келет. Ал хадисти бир канча алымдар бизге жеткирип берген. Сахих хадис, тастыкталган. Ишенимдүү хадис. Алейкум бил абкар. Колдон келсе, өзүңөр бекир болсоңор, бекир турмушту көрө элек, кызга үйлөнгүлө. Бир канча пайдаларын эскерген. Фаиннахуна азаб афвахан. Алардын тили ширин болот. Мындайча айтканда, оозу жаман сөзгө үйрөнө элек болот. Ва антaqu архаман, жатыны таза болот. Ошо силерден Аллах Таалам балага мүмкүнчүлүк берсе, тагдырда жазылса, анын жатыны таза болот, жана айдала элек дың жердей болот деген сөз. Ошол
Анан жок көңүлүм келип калды, ата-энесин делеп сөзгө келтирем десеңиз, өзүңүздүн ата-энеңизден уруксат сураңыз. Анан үйлөнгөндөн кийин эртең аялыңыздын жубандыгын бетине салып, кадырын төгүп отурбаңыз. Ушул нерселерге бекем болсоңуз, анын ата-энеси ыраазы болсо, сиздин ата-энеңиз ыраазы болсо, өмүрдүн акырына чейин бекем ниет кылып сүйүп өтөм, колдоп өтөм десеңиз, анда эмне үчүн болбойт ал учурда. 571 суроо. Ассаламу алейкум. Биздин кичине балдарыбыз бар. Эң кичинекей 1 жаш 5 айлык эмизем. Соска эле эмизем дейт. Мени соска эле кылып алган дейт. Тынымсыз эмип чыгат. Түнү менен биз менен жатып, түнү бою эмип чыгат. Уктап калганда өзүнүн ордуна жаткырсам сразу дейт, дароо эле ойгонуп ыйлайт, жакшы уктатпайт, кеңири жата албайбыз. Ар 2 күндө жолдошум кысылып жатам деп залга чыгып жатып алат дейт. Ушу төрөт учурунда бала тыгып калганга чейин энеге кичине оор болот. Ошону эркек адамдар түшүнүш керек. Бул эне деген баланы төрөп берген үчүн көп сыйга татыктуу экен да. Ошон үчүн байкуш аял заты төрөттөн кайтыш болсо, бул акыреттин шейити деп этибарга алынат. Эмне үчүн акыреттин шейити? Бул дүйнөдө кадимкидей эле жуулуп көмүлөт, акыретте шейиттердин даражасына эргеше алат деген сөз. Ушунчалык оор, татаал нерсе да бул. Канча деген сөөк сагы муздайт, сыздайт, кыйналат. Эркек адам түшүнүп жардам бериш керек. Боюна бүткөндөн баштап, албетте аял зат эсирип кетпеш керек, бирок эркек колдоп, сүйөп жардам болуп койсо, аялга бул чоң жардам болот. Өзү стрессте, кыйын абалда жатса, анан бөлөк төшөңү бөлүп койсо, оюн ар кандай келип калат, аял заты кызганып калат. Сиз менен биздин аялыбыз эмес, адам атанын о энебиз алгачкы аял заты кызганып аткандайын, анан элестетиз, аялдын көзү назик болот, күйөөдөн жакшы сөз күтөт дегендей да мисалы. Аял ар кимден эле, ар бир эркектин аял заты күйөөсүн өмүрүн арнаган үчүн жакшы жылуу мамилени күтөт деген сөз. Ар 2 күндө жолдошум кысылып жатам деп залга чыгып жатып алат. Балдар кичине ооруп калса да бөлүнүп жатып алат. Бөлүнүп жатса болбойт, бир эле жатчы десем, анда сен отуруп эмиз дейт. Түнү менен отуруп эмиз өтө кыйын. Сиз айтсаңыз, түнү дебейин бир 2 саат отуруп кармап көрчү баламды деп, баланы берип көрсөңүз, анан ошо башына келгенде билет ал. Анда сүттөн чыгарып салайын десем, акысын бериш керек баланын дейт. Бул кызык эркек экен го. Же жардамдашпайт экен, же сизди робот катары отуруп эмиз анда дейт, өзүнүн рахатын ойлоп, уйкусунун тынчын ойлоп. Эмне кылышты билбей калдым дейт, жолдошум ошого көнүп, такыр эле бөлүнүп жатып калсачы деп кыжаалаттым дейт. Төшөк муздап калса деген сөз да бул. Илгеркилер ошентип айткан. Сөз баккан биздин кадырман аксакалдарыбыз, карыяларыбыз. Балам төшөктү муздатпа деген. Аны түз мааниде эмес, ал өтмө мааниде жанагындай төшөк бөөдө бөлүнүп жатпаш керек, эркек менен аялдын төшөгү бир болгон жакшы деген мааниде. Эмне сунушуңуз бар, кандай кылсам болот? Чоң рахмат сизге, убактыңызды бөлүп биздин суроолорубузга жооп берип жатканыңызга Аллах ыраазы болсун дейт. Эми 1,5 жаш болуп калыптыр, кошумча тамак берүүгө аракет кылыңыз тырышып. Анткени ошондо кечкисин жеңилирээк болот. Анан эми эркек башым менен муну айтып атат деп мындай албагыла, сүтүңүздүн калориясын, сүтүңүздүн кубатын күчөтүңүз. Анан ошондо балким баланын курсагы тойбой да ошентип ыйлап жаткандыр. Кошумча тамак аш, буламык, акырын ошол нерсени кошумча берип, сүтүңүздү баягындай кубаттандырып өзүңүзгө карасаңыз, иншалла маселе акырындап чечилет. Эми күйөөңүз түшүнүп турсун ал учурда. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келгенде жөөттөрдө, Мадинанын жергесинде жөөттөр көбүрөөк жайгашкан да, күн өстүү жерлеринде. Анан ошол жерде аларда бир жаман жөрөлгө адат бар болчу. Аялдардын этек кири хайыз келгенде, менструация келгенде бөтөн сарайга чыгарып, силер эми шайтандыкы болуп калдыңар деп, такыр адам катары көрбөй, малдан да төмөн карашчу. Анан мусулмандар эми кандай болот экен деп кыжаалат болгондо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү дайыгылып көрсөтүп берген. Айша энебиз ушундай учурда болгон учурда суу ичкенде, кел мен дагы суу ичейин деп, ошол Айша энебиздин оозу тийген, эриндери тийген жерден ичет да. Бул өзүнүн жубайы адал, момундардын энеси такыба. Эмнеге болобу дегенде, ооба, бул этеккир өзүнүн белгилүү жери болот, бирок мамилеге, сыйга, башкага мындай бир эч зыянын тийгизбейт дейт. Жакындыкка баруудан сактаныш керек, аял зат намаз окубайт туура, бирок күйөөсү кадимкидей эркелетип, кадимкидей кучактап, тиги мамилеге барбаса дагы аял жаныбардай кылып жөөттөрдө бөлүп койбош керек. Муну айтып атканым, аял киши төрөп, стресс, витамин алсырап, кыйналып атканда эркек антип өзүнүн рахатын ойлогон жакшы эмес. Эми бир аз жардамдашып койсо, ал бала аялыныкы эле эмес го. Ошончо кыйынчылык менен торолтуп алгандан эртең кантип бетин табактай кылып айтат менин балам деп. Анын баласы ооба, бирок жардамдашсын да.
572. Assalamu алейкум устаз. Акыркы 2 жылдан бери карызга көп кирип кеттим. Багымдат жана куфтан намазын окуйт элем. Ичип чекпейм. Кудайга шүгүр, Россияда иштейт элем. Грузчик болуп Кудайга шүгүр дейт. Айлыгыбыз жакшы, бирок берекеси жок. Азыр Кыргызстандамын, же ишим жок, ден соолугум күн сайын начарлап атат. Көп ойлончу болдум. Кантип карыздарымды кайтарсам болот? Акыркы сапарга кетеримди сезип жүргөндөймүн дейт. Экинчи, устаз, Кудайдын буйругу экен, көп карыз болуп, түшүмдө мен өлгөндө ак көгүчкөн үйдөн мүрзеге чейин коштоп барат. Акыркы күндөрү ден соолугум начарлап, көп сыгычуу болдум, өлүмдү эстеп эле. 3-4 күн болуп калды, ошол түшүмдө көргөн көгүчкөн үйгө келип тур устаз дейт. Баягы түшүмдө көргөн көгүчкөн, ак көгүчкөн мүрзөгө чейин мени коштоп барып атты дедиңиз, ошол көгүчкөндү көрүпсүз деме? Мындай кылыңыз, эми өлүм бар, акыйкат. Өлүмдөн корккондо деле ал кечигип калбайт, камарга жүрсө деле ал эртелеп келип калбайт. Мындайча айтканда, өлүм акыйкат бар. Болгону карыз ээлерин колдон келишинче бир сый тамак кылып чакырыңыз үйгө. Карыз ээлерин чакырыңыз дагы, айтыңыз: туугандар, менин Россияда иштеп жүргөндө жумушум бар эле, азыр кичине ден соолук солгундап, начарлап атат. Жалкоолонуп жатып алган жерим жок, мына буюрса иштин көзүн карап аракет кыламын. Бирок Кудай үчүн кимиңер эми мындай мүмкүнчүлүк болуп кече алсаңар, кичине кечкиле, колдон келишинче баарын деп айта албайм. Абалыңарга жараша мага бир аз жардам бергиле, же болбосо бир аз мөөнөт бергиле, мен иштеп кутулайын деп ошол алдыларынан бир өтүшүңүз керек карыз ээлерин менен. Анан Аллахум ауду бике мин галабати дейн. Аллахым карызга мындай белчи менен батып калуудан өзүң сакта деп дуа кылып эртерээк аракет кылыңыз. Жатып алыш менен абал өзгөрбөйт, аракет кылыш керек. Азыр адамдар мунжу майып адамдар деле аракет кылып атпайбы? Мен бир нерсени көрүп калдым соц тармактарынан. Кытай мамлекетинде атайын жаш курактагы өспүрүм балдарга мектепте ошол ата-энелердин өтө оор турмуштун кыйын кезеңдери баштарына түшкөндө оор жагдайларда ата-эненин иштегенин сөзсүз бир маал мектепте программада көрсөтүп коюп берет экен да бул. Эмне деген тетиги тоо башында электр энергиясында, эмне деген оор жүк майып, бир колу жок, бир буту жок, чолоңдоп жүрсө дагы, бул эч кимди кемсинтүү эмес. Ошондой болсо дагы, мындай бир үй бүлөсүн багам деп, бир нанды табам деп аракет кылган ата-энелер сөз балдарга көрсөтөт экен. Анткени ата-эненин ошол үмүтүн актайм деп баланын билимге болгон умтулуусу бөлөк болуш керек. Ошон үчүн мен каалайт элем, Кыргызстанда ошо билим министрлиги дагы дүйнөлүк деңгээлде бүт бир сыйра таанышып, ошол дүйнөлүк деңгээлде билим процессиндеги керектүү нерселерди бизге киргизсе, антпесе балдар окуу учурунда телефон менен алек болуп, балдар жанагындай синтотроптук баңгы заттар менен телеграм аркылуу, балдар жана башка нерсени электеп калып атат да, балдар дагы ата-эненин түйшүгүн, могу жашоо бир тарызда эле мындай жеңил сүттөй аппак болуп өтүп кете берет, милтилдеп эмес. Жашоонун кыйынчылыгын билиш керек. Ошол балдарын окутам деп ата-энеси эмне деген оор түйшүктөрдү аткарып атат, ошону сезе тургандай бир дагы мектеп программасына мындай бир каралып койсо, балдардын дагы да билим сапаты, илим деңгээлдери жогорулайт деген бир жакшы үмүтүм бар да. 573 суроо. Эркек атайлап кызгандырса дейт. Эмне кылыш керек? Кетип калыш керекпи же жашаш керекпи? Кийим алып бербесе, көчөгө алып чыкпаса, чыдап жашаш керекпи дейт. Үйгө келсе кабак ачылбайт, таарынчак. Мен кечирим сурайм, ушундай жашоо болобу дейт. Жалынып мени айдап ийбес экен деп жумуштан келсе да тозуп алып, төшөгүн салып берип, башына сык чайын башына коюп, кетип калсам болобу? Жалынган сайын өзүн көтөрөт дейт. Эми үй бүлөдө эрегишпеш керек туугандар. Сиз өзүнчө эрегишип, ал өзүнчө өзүн киши санап, анан ал болбойт да ал үй бүлөдө. Эрегиштен эр өлөт дейт. Сиз биринчиден Кудай үчүн мамиле кылганды үйрөнүңүз туугандар. Мындай реалдуу жакшы чечим айтайын баарыңыздарга. Биринчиден сиз оңдоңуз, ар бирибизде кемчилик бар, сизде дагы бар, менде дагы бар. Эмне молдолордун кемчилиги жок дейсизби? Өмүрүн илимге арнап жүрүп, мамиледен калып кетет, мисалы. Башкадан калып кетет, ар биринин өзүнүн кемчилиги бар башында. Баардыгыбыз кемчиликтүү инсанбыз, пайгамбар болбогондон кийин. Бирок кемчиликтүүбүз деп өзүбүздү актап жата бербешибиз керек. Адам күн сайын ошо мусулманчылыгын көбөйтүп, илимин арттырып, денесиндеги кемчиликтерди оңоонун аракетинде болуш керек. Мына ушул чоң салгылашуу, мына ушул Кудайга жага турган иш бул, күрөшүү. Сиз өзүңүздү оңдоңуз. Эмне айып бар, бирөөнү эле карай бербеш керек. Тазалыкка көңүл буруңуз, тартипке чын жүрөктөн кылыңыз, Кудай үчүн кылыңыз. Иннамал амалу бинният ва фирвафин бинния. Ар бир амалдар ниетке жараша деп келет. Имам Шафии рахимахулла айтат, бул шариат 100 эшиктен турса 99 эшигине кирип чыгат дейт. Баарыбыз келгиле, эркек үй бүлөсүнө көңүл бурганда, аял бала чакасына Кудай үчүн мамиле кылсын биринчи кезекте. Ошондо жеңил болот.
Аялда Кудай үчүн күйөөсүнө жакшы кызматын кылсын. Акы талап кылып, эрегишип, андай болбой калат да туугандар. Биринчи ниетти оңдошубуз керек. Өзүңүздөгү кемчиликтерди оңдоңуз. Анан экинчиден күйөөңүз антпесин, аял кишиге тарынса жарашат. Эркек адам одур бодур, ал эркек адам андай болбойт. Албетте андай болбойт. Күйөөңүздү аракет кылып эркек аалымдардын сабагына жөнөтүңүз. Эркектик мүнөзү менен калыптансын, кичине жүрөк ачылсын. Анан эрегишпегиле, эрегиштен эр өлөт. Сиз да акылыңызга келиңиз. Кетип калам дебей, ал дагы өзүнө келсин. Мындайча айтканда күйөөгө эмес, Аллага көп байланыш керек болот. Ошондо баардыгы ордуна калууна келет. Адамга байлансаңыз, адам ал билет, адам кемчиликтүү да. Ал сиздин эмгегиңизди баалайт, баалай албай калат, унутуп калат, көз жаздында болот. Ошон үчүн Аллахка байлансак, Аллахка байлануу деген мааниси Аллах менен байланышыбызды күчөтсөк, Аллахка көп жалбарсак, Кудай үчүн кылсак, чоң ишти, майда ишти. Ошондо биз үзүрүн көрөбүз, баардыгы ордуна калууна келет ал. Албетте күйөөңүз оңолсун, күйөөңүздүкү туура эмес ал. Ал ачык айкын нерсе. 574-сүрө саламатсыз устаз дейт. Сизден кеңеш сурайын дедим эле, жакында турмушка чыгам дейт. Бул суроо бир аз уяты бар суроо экен, бирок учурунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы ушул маселени айткан кээде, сахабалар да айткан. Инналлаха ла ястахи минал хак, Алла таала акыйкатты айтуудан уялбайт деп. Мындайча айтканда акыйкатты айтып жеткирүү керек. Угармандар, көрөрмандар муну туура түшүнүңүздөр. Тойго чейин бала менен болуп койдук эле, ал күнү кан чыкпай калды. Мен эч ким менен болгон эмесмин, текшерилгенмин дагы. Ошол күнү эле баланын тааныш гинеколог эмес, акушер эжеси бар экен, ал толук билбей эле балага туура эмес информация бериптир дейт. Өзүмдүн врачыма чалсам, ал отпускада экен, бир жумадан кийин бардым, текшерди, ал айтат: "Сенин ошол белгиң калган, разрыв болбоптур, надрыв болуптур" дейт. Баланы алып кел, көрсөтүп түшүндүрүп берем деди. Мен муну окубай деле кетсем болот, бирок көпчүлүк адамдардын жашоосунда бул кездешип калышы мүмкүн да. Разрыв болбоптур, надрыв болуптур дейт, баланы алып кел, көрсөтүп түшүндүрүп берем деди. Бирок бала жок деп качат, барсак деле ошол эле сөз да дейт. Той болот, мынтип орто жолдо таштай албайм, себеби менде карындаш бар дейт. Мен сен ошол бир тамчы кан үчүн жакшы көргөн жокмун, ал эч нерсени чечпейт дейт. Бирок көңүлүң тынчтыгы керек. Ал азыр антип сүйлөп кое бергени менен шайтан иштейт. Анан экинчиден, шариятта никеге чейин ошон үчүн арам мамилеге барбагыла дейт да. Ошон үчүн арам мамилеге барбагыла деп айтылат. Бирок ал мага ишенген жок. Мага ишенбеген адам менен өмүр бою жолдошум жашоомду кантип өткөрөм, күнөөсү жок адамды күнөөлөп бетин каралаган Кудайга да жакпайт го жок. Сиз дагы ошол күнөөгө тиешеңиз бар. Уй көзүн, кунаажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзөбү дейт. Сизде да кемчилик бар да. Ошол нерсеге жол бергенсиз. Мен тойду токтоткум келип атат, тойду токтотуп мен өмүр бою кантип жашайм дейт. Жок, тойду эмнеге токтотосуз? Азыркы сиздердин кылган былык иштин тобосу эртерээк тойду эртелетиш керек. Туура мен өзүм ката кетирдим, бирок устаз кеңеш бериңизчи, врачка барып текшерилгенге чейин мен өзүмдү өлтүрүп алайын дедим, жанымды коерго жер таппай калдым, мага табышмак эле болуп калды дейт. Жок. Тиги никени кыйыңыздар, никени кыйыш керек, анан дарыгерлерге бир барып коюш керек. Дарыгерге барып тиги жигиттин жүрөгүн тактап мындай бир туманина деп коет, жүрөгүнө шайтан күдүк, ой сана, шек күмөн салбай тургандай тактап туруп, андан кийин бир консультациясы туранып, никени эртелеп кыйыш керек. Ушул балага чыгыш керек. Жакшы, күнөө иш кылса да кийин кичине эси бар экен, иншалла тоба кылсаңар Аллахым кабыл кылат. Карындашым бар, таштабайм сени деп атат. Эртерээк турмушка чыгыңыз, андай болбойт. Туура эмес ой жүгүрткөн. 575-суроо устаз, менин сизге кайрылганым себеби мен 2010-жылы экинчи турмушка чыктым, экинчи аялы болуп. Жолдошумдун бир уулу бар эле. Аялым төрөбөйт деп алган. Жолдошум экөөбүз 2012-жылы, 2 жылдан кийин экен, бир уулду. 2015-жылы бир кыздуу болдук. Анан 2016-жылы аялы жолдошумдун үйлөнгөнүн билип, анан күйөөсүнүн телефонуна мага жооп жазып жиберген дейт. Айтпай үйлөнгөндүн кесепети ушул болот. Анан мен 2 бала менен эмне кылышымды билбедим да, сотко алиментке арыз жаздым. Жолдошум 3 жыл кабар албай келген да жок. Анан 2019-жылы сот аткаруучулар аны кара тизмеге киргизип, сотко чакырганда 190 000 сом төлөйсүң десе, ал бизге келип нике кыйдырып кайра жашап, анан мен Москвага барып иштеп силерди карайын, мени кара тизмеден чыгар деди. Мен макул болуп арызымды алдым, кайтардым дейт. Москвага барып 2 жылдай жүрүп акча салып турду, көп эмес, 5-10 000 сом кылып. Анан 2021-жылы келди, Бишкекке келгенде баарына да, балдарына да, мага да Москвадамын деп алдап жүрдү. Видео звонокто албай. Анан аялы болду, барбайсың, чорныйдан чыктың, списоктан дейт. Эми кара тизмеден. Сотко берсең 500 000 сомду өзүм деле төлөп кое берем.
элдердин балдары ушинтип алимент менен жетим болуп жашап жүрөт, кошулордун бирөө болот, барба деп бизге жибербейт экен. Анан келбешин билдим да кайра сотко бардым. Сот кайра кара тизмеге киргизди да, дагы чакырды жолдошумду. Жолдошум кайра келди да, үй салып жаткан болчумун унчукпай усталар менен аралашып, кыймылдап иштеп жүрдү. Бирок дейт, 1 сом бербейт. Үйүбүз бүттү. Анан мени кара тизмеден чыгар деп чыр чатак башталды, токтободу. Анан 2023 жылдын февраль айында мен ооруп больницага түшүп калганымда 2 баланы карап тур деп сурансам келбеди. Аялы экөө мага атака, чабуул жасады, басынтып сүйлөп. Анан мен сотко бардым да арыз жазып иш козгодум. Биздин телефонду блоктоп, өзүнө керек убакытта 3 айда, 1 айда бир звонок кылып чалып айланышат. Мен сүйлөшпөйм, азыр алимент төлөп жатат тапканын. Эми бизди блоктон чыгарып каалагандай жазып звонок кылып жатат, көп сүйлөшпөйбүз. Балдарым сүйлөшкүсү келбейт, сүйлөшпөйт, аны менден көрөт, сен бузгансың балдарды деп. 2010 жылдан 2024 жылга чейин эч кандай тыйын тыпыр берген эмес. Ол жерде сиз айтып атпайсызбы? 5-10 миңден салып турду деп. Мен жакында айттым, жоголгонуна 6 айдай болду, бул эмне экөөбүз келишели жоопту жазып бересиңби дедим. Сен сурадың, жазып берейинби дейт. Бошогонумда айтам, келесиң деп жазып тур. Жооп сураганым туурабы? Аялы экинчи аялы бар экенин билгенден баштап мен жаман болуп көрүнүп дейт. Зомбулук көрсөтүп, ыдык көрсөтүп, уруп байкелеринин алдында өзүм өлтүрүп, балдарымды алып кетем да, балдардын алдында түнү менен чыр чыгарып азап берип жүрдү. Эмне кылышым керек эле? Билимдүү эркектерден айтып, туугандарың менен кел чечели десем, жок өзүм чечем деп ынабайт, көнбөйт. Менин өзүмдүн жеке телефонума жообун ала аламбы, сыртка чыгарбай. Сиздин акыл насаатыңызды алып жашоом жакшы жакка өзгөрөт. 2 балам мээримге зар болбой чоңоет деп ишенем дейт. Күйөөңүздү чакырыңыз дагы, ошол биринчи келинчегин да чакырыңыз, жакшынакай маңдай теске отуруп сүйлөшкүлө. Чоң адамдардай болуп. Кызганышка жол жок, болор иш болду боесу кандай күйөөңүз арам ишти кылган жок. Себеби бар болуп үйлөндү. Биринчи келинчегинен балалуу болбой атат да туурабы, азыркыга чейин деле. Айтыш керек. Мынакей ортобузда адилеттүү бол. Мен каяка барам, жакшынакай карап адилеттүү бололу, шыл чатакты коелу деп жакшынакай сүйлөшкүлө. Жок анан эпке сөзгө келбей, кемсинтип, сабап, кол көтөрүп жашагандан жашабай калып абзел болсо, анда жакшынакай жообумду бер, мен дагы жаш кезимде эртерээк башка бир турмуш көрөйүн деп маселени кабыргасынан коюп чечишкиле. 576 суроо. Ассаламу алейкум, кандай устаз? Менин сизге өтө оор суроом бар. Мен кичинемден ата энемдин көз алдында өскөн эмесмин. Мени тайенем багып алган. Менин суроом мындай. Мен бир кызды жакшы көрөм. Сүйлөшкөнүбүзгө 1,5 жыл болду. Анын ата энеси бар. Энеси мурда 5 жылга Россияга кеткенде кызын атасы зордук тапсалган дейт. Ушул суроону кече окуганбыз биз. Азыр эркек берип атат ушул суроону. Тиги жерден кыз берген ушул суроону. Ал сизди айтып берген да. Ошентип атам мага ыдык көрсөтүп жүрдү, жашоодон кыйналып жүргөндө окуумду бүтүп, Бишкекке борборго келгенде бир бала менен таанышып, арам мамилеге барып калдык. Ошол үйлөнөйүн деп атат, апам көнбөйт деп бир кыз суроо берген. Ал жерде кыздын суроосу, бул жерде баланын суроосу болуп атат да. Экөө бир суроо ушул. Бияктан кыз сураган, бияктан бала сурап атат. 1,5 жыл болду, анын ата энеси бар. Энеси мурда 5 жылга Россияга кеткенде кызын атасы зордук тапсалган экен. 7 класстан 10 класска чейин атасы колдонуп жүрүптүр. Мага таанышканда 6 айдан кийин айткан, мен ачуум келди, жаман болдум. Былтыр окууну бүтүп шарга келди. Дал өзү ушул мына. Дал суроо. Мен ошондон бери өзүм карап келем. 15 күндө акча салып багам, окуусун төлөп окутуп келем, көңүлүн көтөрүп дайыма караймын. Апасы дагы деле башка жакта күйөөсү менен жашабайт. Мен апасы укса, кызын аны менен сүйлөшпө дейт. Ал жерде кыз айткан, сиз бир акыйкатты жашырып кетипсиз, жазбай кетипсиз дегеним. Өзүн өлтүрөм деп, сизде көп кыйынчылыктар, өзүн өлтүрөйүн деп калганда бул кызга жолугуп, мындай мага үмүт бердиң, мени таштаба дегендей сөзүңүз бар болчу да сиздин ал жакта. Апасы дагы деле башка жакта күйөөсү менен жашабайт. Мен апасы укса, кызын аны менен сүйлөшпө, кийин деле башка бала таап аласың дей берет. Менин карап жардам бергенимди ата энеси билбейт. Ошону билдириш керек. Мен ал жерде кызга айткам, ата энеңерди чакырып, атаңар тооба кылбаса, аны аралаштырбай турасыңар азыр. Жанагы иштен тооба кылбаса, энеңерди чакырып, келечек кайненеңизди, болочок кайненеңизди чакырып, мына ушундай мен өзүм каралашып келем деп маселени ачык коюп ортого айтыш керек. Нике кантип кыйдырабыз деп сизге кайрылдым. Ошол жерде кыз сураган, сиз айтыпсыз, ата энебизге айтпай эле нике кыйдыра берели деп айткан болчусуз. Жок, ата энеге айтыш керек. Ал бирөөнүн кызы. Бул жерде жоопкерчилик маселеси болот. Ханафи мазхабта эркек киши валийдин уруксаты сүннөт. Бул жерде ошол кыздын байкеси барбы,
же тайкеси барбы, ошону чакыртып, кыздын апасын чакыртып, түшүндүрүп, маселени кабыргасынан коюп, жакшынакай түшүндүрүп бергенден кийин өзүңүздө бир тааныган жакшы чоң акелериңизди, байкеңизди, агаңызды чакырып, маселени ортого тапшырыш керек, ташташ керек, алар ыраазычылыгын бергенден кийин ачык үйлөнүш керек. Жардам бериңиз устаз, ал кыз менен жаныма келип нике кыйып жашайлы. Ал сизди айткан, сиз аны айтып атасыз. Атам, апам айта албайм деди. Мен кызды аялдыкка алам, багам, жакында там салабыз деп аракет кылып жатабыз. Биз да түндө ойногон күн болгон, мындайча айтканда зинага барган. Нике кыйып жашайлык десек баары макул этини ата-энесинен башкасы дейт. Ошол кыздын тайкесин, апасын чакырып, макулдугун алып нике кыйгыла эртерээк силер. Арам мамилени токтоткула. 577 ассаламу алейкум, саламатсыз, мен жалгыз бой энемин, мен намаз баштайын дедим эле, мага жардам бериңиз, мен оор операция болуп жатам, постоянный режимде жатамын дейт. Акчалай жардам десеңиз, урматтуу көрөрмандар, биз өзүбүз студентпиз, антип акчалай эч кимге жардам бере албайбыз. Бул биринчиден акыркы ирет кайрылуу. Биз молдобуз да, биз иштеп атпасак, окуп жүрсөк, андай нерсе жок. Анан биз ушул диний кеңеш могу сабак өтүп атканыбыз өзү чоң жардам. Анан намазга жардам берди деген мааниде суранып жаткан болсоңуз, Кыргызстан Ислам университети бар. Ошол жерде эжекелер бар, жакшы чоң эжекелерди таап, ошол эжекелерден сабак алабыз. Анан экинчиси район окуу борбору бар. Ал жерде ошо кайненебиз сабак берет, Махабат устазыбыздын чоң устазы, Алла ыраазы болсун. Ошол кишилерге жазылып барып сабак алыңыз. Намазды дагы, арабчаны да көп, иншалла жакшы сабактарды өтүп келесиз. 578-суроо. Ассаламу алейкум, кандайсыз дейт. Күйөөм менен таарынышып жүрөбүз. Уже 2 айдан өтүп калды, боюмда бар, 7 ай болуп калды. Ал болсо үйлөнөм деп атат дейт. Кайненем менен абысыным мени жамандап, акыр ушул абалга келдик. Менин өзүмдүн атам өтүп кеткен. Өтүп кеткен үчүн кызымдын атасыз болбосун деп аракет кылдым. Бирок ал болсо үйлөнөм деп атат. Аяштарым окутуп ал дейт. Бирок балама зыяны тийип калабы деп корком. Балаңызга эмес, окуткан болбойт. Категорически күйөөнү өзүнө сүйдүрүп, көңүлүн бурдуртуп окутуп алуу шариатта чоң күнөө болот. Бул сыйкыр эле болот, анык. Сыйкырдын тообасы кыйын болот. Балаңызга зыянынан алдын күйөөңүздүн өзү көпкө жетпей өлүп калат. Эркек адам сыйкырды адатта көтөрө албайт. Туугандар, ушуга кеңири токтоп айтайын. Үй бүлөдө үйлөнгөндөн кийин болсо дагы эркек аялын окутуп алып, же сиз сурап аткандай аялы күйөөсүн окутуп алып деген маселе жок. Өкө аял күйөө болуп турса дагы, ысытма суутма деген бул болбогон кеп, бул күнөө, чоң күнөөлөрдүн бири. Эми элестетиңиз, никеде жок туруп бирөөнү окутуп алып, бул 2 эсе чоң күнөө болот. Тагдырга каршы чыгуу болот, Кудай сактасын. Ошон үчүн күйөөңүздү адал бир эп бар, кайсы? Жакшынакай аял болуу. Не себептен сизден көңүл калып атат? Жакшынакай ошону кемчилик денеңизден, ошо кемчиликтерди таап, ошону оңдоп, күйөөңүздүн көзү менен айланып, жакшынакай бир табитин, мындай бир моокумун кандырып, жашоодон моокумун кандырып, тамак аштан, башка бардык мамиледен ушундай бир сизге көзү тое тургандай болсо, бардык ордуна келет. Эркек адам сыйкырды көтөрө албайт, морт болот эркек адам жаны. Аял затындай эмес. Аял зат улам Алла Таала бала төрөп, этек кирди ай сайын берип атып, аял кишинин ден соолугу чыңыраак болот. Эркек адам көтөрө албайт. Күйөөңүздү жоготуп аласыз эртең. Жинилешип калат. Ошол керекпи сизге? Ана бул жана көп үй бүлөлөргө дагы тиешелүү маселе. Экинчиси адатта биринчисинен кызганып окутуп болот же башка болот, экөөнө тең жок болуп калат натыйжада. Кудайдан коркуш керек, туугандар. Ысытма, суутма, никеде болуп турса да күйөөсүн, аялын окутуу деген сөз жок. Ушуну менен маселе бүттү, туугандар. Деп атат, аяштарым дейт. Аяштар дегенде эркектер менен дагы аяш, анан аяшка деп токтотуш керек ошол нерсени. Аяш дигүүдө отуруп, ошол жерден анан аяшпай эле бети ачылып жаман нерсеге барып калышат, анан өкүнүч болуп калат. Аяныч менен бүтүп калат аяштардын маселеси. Окутуп ал дейт. Бирок балама зыян тийип калабы деп корком. Күйөөмдү аябай жакшы көрчүмүн, кандай болбосун, мурда кыздарга баргандарынан бери уксам да көз жумуп келгем. Эч аракет кылбай атат, бирок уруксатын да бербей жатат. 3 күндөн бери күйөөм түшүмө кирет. Жакшы жарашып жатат экенбиз. Түшүңүз оңолгон иш оңолот, жакшы мамиле кылыңыз. Аяштарым айткандан бери отурсам эле оюм ошол келет, окутуп алсамбы деп. Аяштарыңыз шайтандын пикирин айткан, укпаңыз. Анан аяш деген нерсени тууганда жыйыштырыш керек. Бул менин аяшкам, бул аяшым деп бирге дасторкондо отуруп, анан көз түшүп, сөз түшүп, айттык го. Аяштын акыры аяныч менен бүтөт. Өкүнүч менен бүтөт. Шариатта эркек адамдын өзүнчө отурган жери бар. Түгүл, мисалы мына кээ бир мусулман элдердин маданиятында келин менен бир мүмкүнчүлүк болсо, келин менен да бирге отурбоо маселеси каралат. Албетте бул деген сөз молдолордон кылыктап, жумурткадан кыр издеп деген эмес. Кээде чоң дасторкондо отуруп калат. Бирок
Бирок ошол жерде кайнагасы жалгыз болсо үйдө келини менен жалгыз калбасын. Кайнатасы жашыраак болсо, көз ойноктоп, такыба болбосо келини менен жалгыз калбасын деген таризде айтылып атат. Эмне деген суроолор келип атат? Өз атасы кызына, кайнатасы келинине, кайнагасы келинине асылып аткан заман болуп атпайбы азыр? Ошонун алдын алуу болот. Ошону алдын алуу болуп атат. Бул алар шайтаний ойду айтышкан, жаман ойду. Иманам алсырап баратабы деп ойлоном. Ооба, иманыңыз алсыраган ошол. Эмне үчүн сиз сыйкырга баш багып атасыз? Шайтанга табына тургандай болуп. Эмне үчүн анын жүрөгүн эле эмес, анын дене турпатын толук жараткан, сизди бизди жараткан Аллахка кайрылбайбыз? Неге кайрылбайбыз? Бухарида хадис келет: "Иза хазабаху амрун фаза иля ссала." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башына мүшкүл иш түшсө 2 рекет намазга турган дейт. Сиз сыйкырлап ысытма суу токутам деп шайтан жолунда жүргөн бирөөгө акча төлөгөндүн ордуна сиз 2 рекет намаз окубайсызбы бир тууганым? Намазга келбейсизби? Жолукка келбейсиз. Жолукка келген аялда ажар болот. Өзгөчө сулуулук болот. Алла Таала сөзүнө береке берет. Аял кадимкидей жолуктагы аялга күйөөсүз тартылып турат. Бул чын жүрөктөн Кудай үчүн салына турган болсо, 2 рекет намаз окуңуз, 2 рекет намаз окуңуз. Андай сыйкырга, кара дубага, сытма суутма деген такыр болбойт. Ага жолобоңуз, оюңузга кылт этпесин дагы. Түндө да жакшы уктай албай калдым, жүрөм кызыктай эле чүтөр кирип, күйөөмө азыр талгак болуп атам да, голосовой сообщенияларын өчүрбөй жүрөм, уксам эле ыйлап калам, эмне кылсам болот, жардам бериңизчи, көз ачыктарга барсам имандан чыгып каламбы деп корком. Барбаш керек. Көз ачыктар, сыйкыр, такыр барбаш керек, иманга доо кетирет алар. Эми тагдырда үйлөнүп алам десе, эркек эми ошо чечим алып үйлөнүп алса, адилеттүү болсун. Үйлөнөлөк болсо, ал адилеттүү боло алабы, боло албайбы, карыстан таябы, тайбайбы, сизди эле этеңизди кармап жүргөнү жакшы болот эгер антип адилеттүү боло албаса. Дуа кылыңыз, аракет кылыңыз, чакырыңыз, сүйлөшүп. 579-суроо. Ассаламу алейкум устаз. Менин бир суроом бар эле. Жолдошум классташ кызы менен жазышыптыр. Төшөк маселесинде өзүн сунуштаптыр. Ошону кечирсе болобу? Жөн гана тамаша деди. Оюмда жаман нерсе жок деп. Ал нерсе оюнда жаман нерсе жок деп каралбайт ал. Ошол өзү жаман өзү. Сүрөтүн жөнөтөм мен деп сунуштаган, ал жакшы ой менен айтса да ал жерде жакшы деген сөз жок. Анын бардыгы 100% жаман ал. Кантип бирөөнүн аялына жазып алып анан жаман оюм жок деп. Ага да кандай энесине эркектер келсин жанагындай көз артып, эмнеге десе жаман оюм жок деп. Кандай бул? Ал жерде жаман ой, жакшы ой деген ал бардыгы жаман болот. Айтыңыз, өзүңүздүн ордуна мени коюп көрүңүз деп айтыңыз. Мен да ошентип жаман оюм жок. Мага бирөө жазса кандай абалда каласыз деп. Мен жазсам эмес, мага жазса деңиз. Анан кызганыч ойгону уруп отурбасын. Мага дагы бир эркек жаман ой жок эле ушинтип жазса, кандай кабылдайсыз деңиз. Анан экинчи мындай нерсени кайталабаңыз деңиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам арам нерседе тамашалабайт эле, адалдын мубахтын ичинде тамашалайт, ошондо да акыйкаттын чегинен чыкпай. Арам менен тамашалоо деген түшүнүк жок туугандар. Арам күнөө иш менен тамашалоо жок. Ошону жазышып алган. Бул бетбактык жөн эле. Бул бетбактык сиздин астыңызда жөн эле кутулуп аткандык. Эгер чындап тобо кылып экинчи жолу кайтпаса, кечириш керек, анан кайталап ушундай адат болсо айтыш керек, анда кандай кылабыз деп. 580-суроо. Ассаламу алейкум устаз, менин суроом мындай: жолдошум башка аялдар менен мамиле кылганын мен билип калып урушкан элек. Мен ажырашам, жообумду бер деп суранганмын, бирок жолдошум кечирим сурап сөз берип башка кайталанбайт жана мени ыйлатпай бактылуу кылам деген. Андай болгон жок, көңүл бурбайт. Анан эле башка аялдарга жылуу мамиле жасайт. Ошол акыркы мүмкүнчүлүк берген кезде мен талагымды сурап алдым эле мындай деп: эгерде дагы бир жолу менден жашыруун башка аялдар менен сүйлөшүп мамиле кылсаңыз, мага автоматтык түрдө 3 талак түшсүн деп сөз алганмын. Мына бүгүн башка аялга жазганын көрүп калдым, ошондо биздин экөөбүз жокко чыккан болобу? Башка аялга жанагындай зина маселесинде ушундай кылып жазса, талак түшүп калат. Өзүңүзгө өзүңүз түйшүктү башыңызды үйүп алгансыз. Муну шариатта күйөөңүз себепкер албетте. Бирок сиз дагы жаңылгансыз. 3 талак деп. Адамдар намаздан иши жок, жоолуктан иши жок, күйөөнүн астында милдеттен иши жок, аялдын астында милдеттен иши жок, мекендин астында, үммөттүн астында кызмат кылуудан иши жок, капары жок, келип 3 талак сүйлөйт. Күйөөңүздүн кылганы натура, туура эмес. Сизди дагы 3 талак койгонуңуз туура эмес. Талак 3 талак түшүп калды. Муну талакул муаллак дейт, шартка байланган талак дейт. Эгерде жаман бир буюм тайымдын алкагында жазышып калса бир жөн эле, аны билесиз аял заты. Жанагындай мааниде жазса 3 талак түшүп калды сиздердики, маселе кыйын болот. 581-суроо. Ассаламу алейкум устаз, 3 жолу үйлөндүм, аялдарым көңүлдөрүн дейт. Биринчи, экинчи аялым катуу кармадым дейт.
Бирок үчүнчүсүнө үйлөнгөндө өзгөрдүм, жакшы мамиле кылдым, көңүлүнө карадым, айтканын кылдым, 1-2 жолу уруштук, кетип калды. Сиз биринчи экисинде катуу болгонсуз, таанышмандык жок болгон. Үчүнчүсүндө биротоло көзүн карап алгансыз, анда да ооп кеткенсиз. Ошон үчүн ал кетип калды. Туура жол көрсөтүңүз, өзүндө вообще дейт. Пыңыз дагы жоголуп кетиптир бул жерде. Такыр эле жоготуп койдум, сизден сураныч. Бузулуп кете элегимде жолго салып коюңуз. Өчөшүп турам, кадырыма коюп турам, чынында сураныч дейт. Орто мамиледе болуш керек. Биринчи экисине катуу болгонсуз, ошон үчүн Кудайым сизди коргулуп атат. Алар каргаган сизди. Ушул өзүң зар болгон деп. Тооба кылыңыз, Кудайга тооба кылыңыз биринчи. Анан орто мамиледе болуңуз. Дароо барып жалдырап бутуна жалынмаңыз. Жакшы болуп туруп кетип калса, ал өзүнө өзү кылат. Биринчи орто мамиледе болуңуз. Экинчи калыстыктан тайбаңыз. Үчүнчү адилеттүүлүк, амал-көйлүк менен үй бүлөңүздү сактаңыз. Ушундай бир тууган. Мусулман бир туугандарым ушул 4-чү сабакты жыйынтыктап жатып, эмне деген үрөй учурган, төбө чачты тик тургузган, ушундай бир суроолор келип жатат. Эми жашоо ушундай экен, ага таң калып деле кереги жок. Жашоо өйдө ылдый болот, ушундай нерселер болот, бирок жашоону кыйындатпашыбыз керек. Биз ушул маанилүү сөз менен суроо жооптун акырын жыйынтыктайын. Биз азыр 581ге чейин жооп берилди. Аманат деген чоң бакыйган. Аманат деген сөздү эметеличи мына. Аманат деген сөз унутулганда ата-энени бала ата-энедей сезинбей калат. Бир. Ата-энени аманат деген сөз унутулганда ата-эненин үмүтү акталбайт. Бир. Үй бүлөнүн кадыры сакталбайт. 2. Келечек муун балдар баркталбайт. Анан чыныгы эмгек кылган баатыр эрөөөндөр даңталбай калат. Аманат деген сөз унутулганда 4 нерсе. Биринчи, ата-энелер баркталбайт. Үй бүлөнүн сыйы сакталбайт. Аялдын аялдай орду болбойт, экөө тең эрешип, эркектин эркектей орду болбойт. Келечек балдардын үмүтү акталбайт. Анан чыныгы сыйга татыктуу болгон эрөөөндөр, кыраандар, баатырлар даңталбай калат. Ошон үчүн аманат деген сөзгө көбүрөөк маани берели. Бардыгыбыз Алланын астында аманатпыз. Аяр тутсак, аманатты билсек, бардыгы жакшы болот. Аманат деген сөздү ойготуу үчүн адам диндар болуш керек, ыйманын күчөтүш керек, ишенимин түздөш керек. Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун.